Сиздин саламаттыгыңызды ойлогон Ден соолук программасы ЛТР телеканалында жана ошондой эле ЛФМ радиосунда кайрадан. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы эненин сүтү. Бала үчүн канчалык деңгээлде пайдасы бар деген теманын алкагында маектешебиз. Эгерде тема боюнча сиздерде кандайдыр бир суроолор болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыздар болот. Байланыш үчүн телефондор 032 22 код аркылуу 557 32 жана ошондой эле WhatsApp номери дагы иштейт 0508 87 88 97 номери. Анда студиянын кадырлуу коноктору мен сиздерге тааныштырсам, Сайкал Омурзакова Ош шаардык төрөт стационарынын дарыгер-гинекологу, эмчек эмизүү боюнча улуттук эксперт. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Бактыгүл Куранбаева, Ош шаардык төрөт стационарынын дарыгер-неонатологу. Саламатсыздарбы? Студиябызга кош келипсиздер. Эң алгач айтсаңыздар, ушул бала жарык дүйнөгө келгенден кийин ал ошол сырткы жашоого көнүш үчүн эне тараптан кандай кам көрүүлөр болуш керек, ушул боюнча айтсаңыз. Саламатсыздарбы? Биринчи эле бул жумалык 1 августтан 8 августка чейин эмчек эмизүү жумалыгы болуп саналат бүткүл дүйнөдө. Ошонун алкагында биз да бул жерге келип отурабыз. Анда эмес сурооңуз биринчи бала туулгандан кийин эле эң биринчи роль, эненин ролу аябай чоң. Төрөп бүткөн замат эле бала сырткы жашоого көнүш үчүн, адаптация болуш үчүн эненин ролу чоң. Ал төрөп бүтө эле, мисалы биз териге тери ыкмасы кылып, аны көкүрөгүнө жаткырабыз. Мында бала, мисалы матканын ичиндеги температура 38-39 градуска чейин бийик болсо, чыкканда үшүп калышы мүмкүн, сырткы температурага көнбөй. Ошон үчүн териге тери ыкмасы кылганда биринчи бала үшүбөйт, жакшы көнөт, андан сырткары эмчекке жакын аябай тез көнөт да. Себеби эмчекте бездер бар, гунгомери бездери деп коебуз. Ал бездер менен ар бир бала өз энесин таанып баштайт. Ошонун жытына карап бала умтулуп, эрте эмчекке көмөктөлүшөт. Андан сырткары эненин бактериялары, биз турганыбызда ар бир эле адамда инфекция болот, любой эле бактерия болот. Ал бактериялар условно патогенный деп коебуз, жөнөкөй бактериялар, микро. Ошолорго жакшы адаптация болот бала. Үйүнө барганда, мисалы энесинин жанында жатканда, ал балага башка болбостон көнөт да оорубайт. Башка инфекциялык оорулар менен, ич оору менен оорубайт, себеби температурасы жылуу болот. Ошол жакшы. Мына ушул эненин сүтү бала үчүн канчалык пайдасы бар, ушул боюнча айтып берсеңиз. Анан эненин сүтүнүн курамы жөнүндө деле мисалы кызыктар болгон көрүүчүлөрүбүз көп да. Ошо биздин арстебиз анан энебиз үчүн ден соолуктарын сактоо үчүн бул эң мыктуу эмчек эмизүү. Эмчек сүтүндө балага эң керектүү азык заттары бар. Анан дагы баланын ден соолугун дайым бекем кылат, жугуштуу оорулардан сактайт дайым. Анан бул алып кетсек, бул ичеги карын оорулары, кулак оорулары, анан дагы аба ырайы жактан жуккан оорулардан сактайт. Аба аркылуу жуккан оорулардан. Ооба. Анан дагы алып кетсек, баланын тишинин туура өсүшүнө жардам берет, көзүнүн курч көрүүсүнө жардам берет. Жакшы, эмнени кошумчалайт билеңиз? Биринчи 2 күндө 48 саат ичи мисалы бала энеден ууз сүт чыгат. Ошол убакытта баланын денеси, бала кошумча башка тамакка эч зарылчылыгы болбойт да. Ошол 48 саат ичинде биз балага ууз сүттү бергени үлгүрүшүбүз керек. Себеби анда эмчек сүтүнөн дагы көп витаминдер, белоктор, углеводдор, майлар бар. Пайдалуу жактары бала үчүн дагы, эне үчүн дагы аябай көп эмчек сүтү. Эмчек сүтү бул оптимальный, эң керектүү, эң мыкты, башка даже мындай эч нерсе менен алмаштыргыс, ооба. Искусственно, то есть жасалма жол менен жасап көрсөк дагы окшобойт да составыначы.
Балага пайдалуу жактары мисалы 48 саат бою, например, мисалы башка сүттү бере турган болсок, бул баланын бөйрөгүн, боорун, как фильтр болуп иштейт да, ал органдары. Ошол фильтрде турган электей болот да. Ошол электи биз башка сүт азыктарын бере турган болсок, бузабыз, полностью бузабыз дагы. Баланы уже готовый оорулуу болуп калат да. Жакшы. Кошумчалап кетесизби? Ооба, кошумчалап кетмекчимин бул жерде. Эмчек эмизүү, эне жактан энеде меримдүүлүк, камкордулук, анан ишенимдүүлүк сезим өрчөйт. Анан дагы ууз сүтү деген бул бала ууз сүтү деген кийинки алгачкы күндөрдөн чыккан сүт. Ал түсү сары же көк болушу мүмкүн. Анан бул деген биздин наристенин алдын ала эмдөө процессин аткарат. Анан дагы экиге бөлүнөт ууз сүт. Сүттүн өзү негизи алгачкы сүт, анан кийинки сүт болуп бөлүнөт. Алгачкы сүттө мисалы ошо ууз сүтүн алып кетсек, ал жерде жанагы бактерия, вирусқа кордо сактаган микрофлоралар бар. Анан керектүү антителолор жана лейкоциттерге бай жана витаминдер, белокторго аябай бай. Анан ошо биринчи алгачкы сүттө бизде сууга, лактозага жана витаминдерге бай болот. Анан кийинки сүтүбүз ал бир гана көбүрөөк майга бай болот. Ошондуктан ошо энелерге сунуштайт элем. Шашпай, эркин өзүнө ыңгайлуу же жатып же отуруп эмизгөнгө, акырына чейин эмизүүгө сунуштайт элеңиз. Сунуштайт элем, ооба. Жакшы, мына ушул баланы эмизүү боюнча дагы айтып берсеңиздер, анан алдын ала ушул кош бойлуу келгенде биринчи жолу эне болуп аткандарга мисалы үйрөтөсүздөр да, кандай эмизесиздер, кандай эмизүү керек ушул боюнча. Бул боюнча Кыргызстан боюнча буйрук чыккан, 1078 буйрук азыр иштелип чыгып атат. Ал буйрукта буга чейин дагы буйрук бар болчу, ошол буйрук менен иштечүбүз. Мисалы кош бойлуулук учетко тургандан баштап эле поликлиникадан сырткары барганда, мисалы төрөткө чейинки бөлүмдөрдө жатса же төрөт учурунда сөзсүз түрдө маалымат берилет эмчек эмизүү боюнча. Аял келген заматтан баштап эле сурайбыз биз, информация мурун маалымат алганбы, алган эмеспи, поликлиникаларда өтүлгөнбү, атайын мектептер бар поликлиникаларда. 32 жумалыкка толгондон баштап эле биз сабак өтө баштайбыз. Өзүн анкетный лист деп коебуз. Ошол жерде 8 тема боюнча кош бойлууларга сабак өтүлөт. Кандай пайдалуулугу, эне үчүн кандай пайдасы бар, мисалы, бала үчүн кандай пайдасы бар, териге тери ыкмасынын пайдасы, ошол жөндө канча убакыт эмизиш керек, канча убакытка чейин кошумча тамак берүүгө болбойт. Ошол жөндө 8 тема камтылган, ошонун ичинде маалымат берилет. Жакшы. Телекөрүүчүдөн суроо келиптир, ушул баланы канча убакытка чейин эмизген дурус дегенчи. Баланы 6 айга чейин исключительное грудное вскармливание деп коет. Бир гана эмчек сүтүн эмизүү. 6 айга чейин эч бир бала кошумча тамакка кошумча тамак аралаштырбаш керек, э? Аралаштырбаш керек. Кээ бирлер суу дагы берет да, мисалы жайдын күндөрүндө суу кошумча берет да. Мисалы жайдын күндөрүндө суу бериш керек деп ойлошот көбүнчө энелер. Бирок эмчектин сүтүндө 80% эмчектин сүтү суудан турат. Ошон үчүн кошумча башка суу берүүнүн эч кандай кажети жок. Эгер бала суусап баштады, 6 айга жете элек балабы, пожалуйста, тынбай эмизе берсин, кайра эмизе берсин. Мисалы, арткы сүт майлуу болсо, алдыңкы сүт 80% суудан турат деп атпаймынбы? Аны кайра эмизе берсе, суусаганы канат баланын. Анан көпчүлүк суроолор мындай багытта келди да. Мисалы сүт келбейт, биринчи төрөт күндөрү дейт, сүт келбесе эмне кылыш керек, кошумча тамак берип турса болобу деген суроолор келиптир да. Азыр мындай болуп атат да, бизге азыр коллегам айтып кеткендей эле,
6 айга чейин бир гана эмчектин энесинин эмчегин эмизиш керек деген суроолор болуп атат бул жерде. Сөзсүз учурда 6 айга чейин эмизиш керек, эч кандай суу берилбейт, эчкинин да уйдун да сүтү бергенге мүмкүн эмес. Айылда көбүнчө ошондой учурлар болуп жатат. Анан ошондуктан бул энесинин сүтү деген суунун ордуна да камтып берет. Анан эгер башында жаңы төрөлгөн наристенин энесинин сүтү чыкпай калган учурлар болуп калышы мүмкүн. Ошондой учурда бала бат-бат эмизсе, анан энеси дайым баласы жанында болсо, анан жакшы жагдайлар болсо энеси үчүн, анан тынч бейпилдүү болуш керек ал үчүн эне. Ошондон баштап сүтү чыгып баштайт. Кошумчалай кетсем, жана эле айтпадымбы, 48 саат бала кошумча башка сүткө, башка тамакка эч кандай нуждаться этпейт да бала. Ошол жаратылыш аял кишини ушундай кылып жараткан. Биринчи 48 саат бою сүт чыкпайт. Ошол учурда биз баланы сүт чыкпаса деле, ууз сүтү ааздан чыгып атса, бир чай кашык чыкса деле кайра-кайра эмизе беришибиз керек. Себеби кайра-кайра эмизген сайын, эмчек иштеген сайын ал жака импульсы барат через нервы. Импульс барып пролактин деген гормонду иштетет. Качан гана эмчек иштесе, ал пролактин иштеп баштайт. Ошол гормон кайра бөлүнүп чыгып, анда сүт жиберишим керек экен деп сүт жиберет бездерге, эмчек бездерине. Эгерде эмизбесе, менде сүтүм аз чыкпай атат, ошон үчүн эмизбешим керек деп кошумча сүт берсе, анда уже эмчек иштебей баштайт дагы, пролактин да иштебей коет. Ошол 48 саат, биринчи 48 саат төрөттөн кийин эң маанилүү учур бала үчүн да, эне үчүн дагы. Ошол учурда биз кайра-кайра эмизе беришибиз керек. Бир чай кашык сүт чыксын, чыкпасын, эмизе беришибиз керек. Себеби эмчекти иштетишибиз керек. Канчалык пролактин иштейт, ошончолук сүт көбүрөөк бөлүнөт. Андан сырткары окситоцин деген гормон бар. Ал да бөлүнүп чыгат. Биринчи 48 саат бою аябай көп бөлүнүп чыгат дагы, жатындын жырылышына алып келет. Мисалы, матка эненин организмдин калыбына келишине. Ооба, эненин организмдин калыбына келишине дагы аябай чоң жардам берет. Себеби матка жатын төрөт учурунда 500 эсе 1000 эсеге чоңойсо, өзүнө келүү, калыбына келүүсү кыйын болот да, кайра муштундай болуп, ошол матка кичинериш керек жатын. Аны үчүн окситоцин бөлүнүп чыгыш керек. Канчалык өзүбүздөн природный окситоцин жаратылыш бияктан мээден окситоцин бөлүнүп чыкса, ошончолук жатын жакшы жыйрылып, энени кан жалоодон сактайт. Ал биз үчүн да, доктурлар үчүн да, дарыгерлер үчүн да пайдасы көп. Жакшы. Баласын эмизип жүргөн учурда, мисалы, кош бойлуу болуп калгандар көп да. Ушундай суроо келиптир, ошол учурда баламды эмизе берсем боло береби деген. Мүмкүнбү? Себептен эле эл арасында мындай деген дагы ой жүрөт экен да, ушул эгерде кош бойлуу болуп калса эне, сүттүн курамы бузулат деп. Эң жакшы суроо болду бул суроо. Анткени биз эне үчүн пайдалуу жагын азыраак айтып койдук да. Эмчек эмизүү энеге кандай пайдалуу жактары бар. Биринчи 6 ай бою эмчек бойдон бүтүүдөн сактайт. Эгерде энесинде 6 ай бою менструациясы келбесе, такай эмизип жүрсө, эмчек сүтү менен гана эмизип жүрсө, ал аялда боюнда болбойт. Эгерде боюнда болуп кала турган болсо дагы, мисалы 6 айлык бала энеси боюнда болсо, анда эмизе бериш керек. Эмчектин сүтүнүн курамы эч качан бузулбайт. Бул илимий изилдөөлөрдө тастыкталган. Эмизсе эч кандай эч нерсе болбойт. Бизде илгеркилерден калган сөз бар, эмизсе ичи өтөт, ооруп калат деген. Андай учурлар болгон эмес. Мисалы мен нарынды текшерип жүрүп көргөнбүз. Биринчи баласын төрөгөн, ал 8 айлык болгу чейин экинчи кош бойлуу болуп калган. Ичиндеги балдары эгиздер. Эгиздерди аны төрөгү чейин 8 айлык баласын эмизип жүрдү. Мисалы 8 айлык баласы 1 жаш 7 айлык болгу чейин эмизип жүрдү, эгиздер туулгандан кийин үчөн тең эмизе баштады. Андай учурлар аябай эле көп болот. Жакшы, анан мисалы ошо курсактагы балага азык зат жетпей калат деген да маалымат жүрөт да. Азык зат бул сүт аркылуу барбайт да. Ичинде жаткан бала плодик, киндик аркылуу тамак азыктарын алат.
эч кандай андай терс таасирин тийгизбейт өсүп аткан балага дагы. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз десек, бизден алыстап кетти. Теле көрүүчүдөн мындай суроо калтырган, саламатсыздарбы? Бир ай эмизгенден кийин дейт, сүтүм чыкпай калды дейт. Азыр балам 3 айлык дейт. Эмне кылсам болот? Кантип сүттү кайра келтирем деген суроо калтырыптыр да. 3 айлык болсо азыр кайра эле эмизе бериш керек баланы. Кайра эмизе бериш керек. Сүтүм келбей калды дейт, жоголуп кетти дейт. Жоголуп кетсе дагы бизде аябай көп учурлар болот. Мисалы энеси аябай ооруга дуушар болуп калышы мүмкүн. Сепсис учурунда, энеси төрөт учурунда комага түшүп калган учурда убактылуу биз 1 ай, 2 ай сүт азыктарын берип турабыз. Кайра сүт азыктары энеси өзүнө келип, калыбына келип, үйүнө чыгып баратканда биз эмчекти кантип эмизүүнү, тынбай эмизип турууну сунуш кылабыз. Даже ушундай тарыхта ушундай учурлар болгон, мисалы энеси багып жүрүп, чоң энеси багып жүрүп. Азыр миграция күч болуп атпайбы? Көбүнчө таштап кетишет. Ошол таштап кеткен балдарды чоң энеси эмизип жүрүп сүт чыккан учурлар болгон. Ал эми төрөгөн эненики кайра айтып атпаймынбы, эмчек иштеген сайын бул жактан пролактин бөлүнүп чыгат дагы, сүт бөлүнүп чыга берет. 3 ай болбосун, 5 ай болбосун, баары бир чыгат. Саламатсыздарбы, балам 7 айлык дейт. Катуу чочугандан улам дейт, сүтүм жоголуп кетти дейт да. Эмне кылсам болот? Кантип сүт келет деген суроону калтырыптыр. Бул азыр мындай болуп атат, бул энесинин өзү дагы тынчсыздыгынан болуп атат. Жанагы баласына кыжалат болгондуктан ошого атасы, анан үй бүлөлөрдүн мүчөлөрү түзүп бериш керек, жагымдуу жагдай түзүп бериш керек энеси үчүн, өзүнү бейпил сезиш үчүн. Анан тынбай бат эмизип тура бериш керек, уланта бериш керек, токтотпоого себеп жок. Ошого коркпостон эме кылып эмизе бериш керек. Баласын коркпой эмизе бериш керек, кыжалат болбой. Эгер кандай бир себептер боло турган болсо, ал үчүн үй бүлөлүк дарыгерге кайрылыш керек. Анан жанагы мен дагы айтып кетейин дегеним, 6 айга чейин эмизүү туурасынан кантип кош бойлуу болбош керек экенин айтып кетким келди. Дагы коштоп кетким келди. Анан ал үчүн бат күнү түнү эмизүү керек, сөзсүз 6 айга чейин кош бойлуу болбош үчүн. Анан кошумча тамактар бербөө керек. Ошондо 100% энеси кош бойлуу болбогонго шарт түзүлөт. Жакшы, анан негизинен 2 жаштан кийин баланы эмизбеш керек, сүт арам деп айтылат дейт. Бул боюнча айтып берсеңиздер дейт. 2 жаштан кийин токтотпойсо болобу? Ал туура эмес. Бул баланын 2 жаш, 3 жашка чейин эмизүүгө болот. Бул сүттүн курамында дагы деле азык заттары керектүү, бай балага керектүү азык заттары сакталат. Баланын өнүп өсүшүнө жардам берет. Ошондуктан токтотпой эмизе бериңиздер. Жакшы, анан сүтүм жоголуп кетти деген суроолор көп да. Кандай шарт керек, мисалы сүт жакшы келиш үчүн, баласын жакшы тойгоз үчүн энеге кандай мүмкүнчүлүктөр болуш керек? Анан ушул боюнча айтсаңыз. Дүйнө жүзү боюнча илимий иштерге тастыкталган иштерге карасак, эмчек сүтү жок энелер кездешпейт. Андай учур жок да. Биринчи, азыр эми пандемия учурунда аябай көп адамдар стресске кабылып атат, аябай көп нагрузка болуп атат. Ушул учурда эми Кыскача эмизген аял үчүн гармониялык чөйрө түзүп беришибиз керек да, эми үй бүлө тарабынан. Андан сырткары, эгерде аял чындап эле стресс болуп аябай кыйналып аткан болсо, анда психологдорго кайрылыш керек. Бирок сүттү толук ошол менен абсолютно жок болуп кетпейт. Баары бир деле азайып калышы мүмкүн. Көлөмүнөн азайышы мүмкүн, бирок эмизе берсе кайра пайда болот. Кыскача кошумчалап койсоңуз, кыскача. Ошол менен ага чейин айтып кеткенмин, ал нерсени уктуңуздар. Суроону дагы ошол эле суроо келип калды. Жакшы. Ошо мен айткандай эле, ошол ыңгайлуу, жагымдуу жагдай түзүп бериш керек үй мүчөлөрү.
Ардактуу теле көрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Сайкал Өмүрзакова, Ош шаардык төрөт стационарынын дарыгер-гинекологу жана ошондой эле кийинки коногубуз Бактыгүл Куранбаева, Ош шаардык төрөт стационарынын дарыгер-неонатологу болду. Сиздерге рахмат айтабыз. Эне сүтү жөнүндө жакшы бир маалыматтарды айтып бердиңиздер. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушуну менен ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.